Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу момун мусулман бир туугандар. Аллах Таалага чексиз мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттарыбыз болсун. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө, сахабаларына, алым олияларга, мазхаб башчыларыбызга, устаздарыбызга, жалпыбызга Аллах Тааланын мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу, кечирими болгон болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз сиздер менен жан дүйнөнү тазалоо, напсини тарбиялоо туурасында баштаган сабагыбызды улайбыз. Бул сабакта биз сиздер менен жан дүйнөнү тазалаган адам кандай болот? Напсисин жеңген адам кандай болот? Башка сөз менен айтканда, сопу адам кандай болот? Ошол туурасында бир аз кеп кылмакчыбыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Ата бабаларыбыз сопу адам, бул адам сопу деген сөздү көп колдонушкан. Биздин жашы улгайган аталарыбыз, апаларыбыз муну Кыргызстандын чар тарабында, айылдарда, жергелерде көп айтып жүрүшөт. Паланча сопу, түкүнчө сопу деп. Ушул сопу дегендин мааниси эмне? Башкача бир сөз менен айтканда, сопу дегендин мааниси жан дүйнөсүн тазалаган, напсисин жеңген, рухани жан дүйнөсүн байыткан адам деп кимди айтабыз? Ошол туурасында аалымдарыбыздын бир канча сөздөрүн сиздерге окуп айтып берсек. Улуу аалым Абу Хаммам Абдуррахман ибн Мужиб деген аалым айтыптыр. Сопу деп кимди айтабыз деп адамдар сурашканда. Факала ли нафсихи забих ва ли хаваху фадих ва ли адуихи жарих дейт мына. Сопу адам напсисин жеңген, таква, жан дүйнөсүн тазалаган адам деп качан айтабыз биз? Ал адам эгер напсисине каршы чыгып, напсисинин каалоолорун аткарбастан, напсисин жеңген болсо дейт. Ошондой эле өзүнүн напсисинин каалоолорун аткарбай таштап койгон болсо, напсинин каалоолору болот. Адамды адаштыра турган, адамды бактысыздыкка жетелей турган жаман каалоолору болот. Ошол напсисинин каалоолорун таштаган адамды айтабыз дейт. Вали адуихи жарих, жана душманын жаракаттаган адам болот. Мунун мааниси шайтан биздин душманыбыз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астагфиру билла, инна шайтана лакум адувун мубин." Чындыгында шайтан силерге ачык айкын душман деп айткан. Ошол душманы болгон шайтанды, ошондой эле душманы болгон жамандыкка буйруп турган напсисин жаракаттоочу болот. Мындай айтканда, алардын айтканын кылбайт, аларга моюн сунбаган адам болот. Валил халqi насих, дайыма жашоосунда бардык адамзатка, туугандарына, жора жолдошторуна, айылдаштарына, жердештерине колунан келген насаатын айтып, адамдарды туура жолго багыттап, акыл кебин айтып турат, урматтуу мусулман бир тууган. Даимул важал юхаккимул амал ва юб'идул амал дейт. Жана дайыма Алла Тааладан коркууда болот. Жашоосунда Алладан коркуп жашайт. Аллах Таала мени көрүп турат, Алла мени билип турат деген ой менен Алла субханаху ва таала нааразы кылып алуудан, Алланын каарына, наалатына калып калуудан дайыма жүрөгүндө коркуу менен жашайт. Ошондой эле дайыма амалга бекем болот дейт. 5 убакыт намазга, мечитке каттоодо, зикир тартууда, орозодо, кыскасы шариятыбызда жакшы деп айтылган, буйрулган, кызыктырылган бардык жакшы амалдарда сап башында туруп, дайыма амалга бекем болуп аткарат. Ва юб'идул амал, жана арзуу тилектерди өзүнөн алыс кылат дейт. Мен кийин антип коем, кийин моминтем, кийин ошол жакшы ишти кылам деп жакшы иштерди артка сүрө бербейт дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар. Ва ясуддул халал, жана жашоосундагы же адамдардын жашоосундагы ката кемчилик жерлерди толтуруп жашайт дейт. Караңыздар. Кайсыл жерде ката кемчилик, туура эмес нерсени көрсө барып айтат дейт, же өзү аткарып, оңдоп, түздөп коет. Ва югди аля залал, жана адамдардан көргөн ката кемчиликтерине көз жумуп, көрмөксөнгө алып коет дейт. Эгерде биз, урматтуу мусулман бир туугандар, адамдардын, үй бүлө бала чакаларыбыздын, досторубуздун, башка тааныштарыбыздын ар бир бизге жасалган ката кемчилигинин ар бирине эсептешип, такташып, сураштырып жашай берсек, анда биздин жашообуз жакшы болбой калат, урматтуу мусулман бир туугандар.
Таква адам, чыныгы сопу, жан дүйнөсүн тазалаган, напсисин тарбиялап жеңген адам, адамдардан көргөн көптөгөн жаман мамилелерге көз жумуп коет, урматтуу мусулман бир туугандар. Көрсө дагы көрмөксөнгө алып коет, укса дагы укмаксанга алып коет. Адам башкаларга ал адамдан жакшы мамиле гана чыга берет. Башка адамдардын жамандыгын жутуп жок кылып кое берет. Бул адамдан жакшылык, жакшы мамиле, жакшы сөздөр гана чыга берет, урматтуу мусулман бир туугандар. Удруху бидаа ва хузнуху синаа ва айшуху канаа дейт мына. Жана мындай адам бирөөгө бир аз ката кемчилик сөз сүйлөп алса же бир иш кылып алса, дайыма өзүр кечирим сурап турат дейт. Адам баласынан ушундай ката кемчилик кете берет. Бир аз туура эмес иштер болуп кетсе, барып бул жактагы адамдын көңүлү ооруп калбасын, бул жактагы адам капа болуп, туура эмес кайгыга батып калбасын деп, барып кечирим сурайт дейт. Кечирим сураш бул адамдын адаты болот. Кечирип коюңуз, бизден кетсе кечириңиз деген сөздөр көп айтып жүрөт. Жана дайыма акыретти ойлоп, түбөлүктүү сапар, өлүм, жан чыгуусу, кабыр жашоосу, барзах аламы, кыямат кайым, андан кийин же бейишке же дозокко, кыскасы алдыбызда, урматтуу мусулман бир туугандар, узун сапар турат. Акырет деген. Ошол акыретти ойлоп, бул адам дайыма жүрөгүнөн кайгырып жүрөт дейт. Караңыздар, акыретим кандай болот экен деп, жүрөгүндө кайгысы, муңу бар адам болот. Айшуху канаа, жашоосу канеттүүлүк менен өтөт дейт. Караңыздар, урматтуу мусулман бир туугандар, чыныгы жан дүйнөсүн тазалаган, чыныгы таква, чыныгы напсисин жеңген сопу адам деп кимди айтабыз? Мына ушул аалымдын айткан сөздөрүнө карап, биз өзүбүздү түзөнүп алсак, баардыгыбызга пайдалуу болот. Бил хакки ариф ва алал баби акиф ва анил кулли азиф дейт мына. Жана адамдардын арасында акыйкаттуулук менен таанылган адам болот. Акыйкатты сүйлөйт, туура жолдо жүрөт, мусулмандык, момундук адамга бул сөзгө жалаа боло турган, дак түшүрө турган иш сөздөрдөн алыс болуп жашайт дейт. Ва алал баби акиф, жана Алла субханаху ва тааланын дуаларды кабыл кылуу эшигинде, дуаларды Алла субханаху ва таала кабыл алат. Ошол эшикте дайыма Алла таалага жалынып, жалбарып, ошол эшиктин түбүндө көп жүргөн адам болот дейт. Мындайча айтканда, дайыма Алла таалага жалынып, жалбарып, дуаларга, амалдарга бекем болуп жүрөт дейт. Ва анил кулли азиф, жана бардык адамды Аллах тааладан алысташтыруучу, акыретке даярдануусун солгундатып, алсыздатып коюучу бардык нерселерден жүз бурат дейт. Караңыздар. Бул адам ушундай адам болот экен, Алла субханаху ва таалага жетүү жолунда бүт ушул кыйынчылыктарга чыдап, өзүнүн напсин тарбиялап, тазалаган адам болот экен. Бишрул Хафи деген улуу олия айтыптыр. Ас-суфию ман софа калбуху мына. Сопу деп, таква, жан дүйнөсүн тазалаган, напсисин жеңген адам деп, кимдин жүрөгү таптаза болсо, башка нерселерден таза болсо, мына ошол адамды айтылат деп айткан экен. Жана Зуннун ал-Мисри деген бул да улуу аалым олия айткан экен, эгерде дейт, ошол сопу адам деп сүйлөй турган болсо, бул адамдын сөзү сага акыйкаттардын эшигин ачып коет дейт. Караңыздар, жүрөгүңүздөгү даанышмандуулуктардын эшигин ал чыныгы сопунун, таква адамдын сөзү ачып берет дейт. Ва инсаката натaqat anhul jawarih bi qat'il alaiq дейт. Эгерде бул ошол таква сопу адам сүйлөбөй, жым тура турган болсо, сүйлөбөй тура турган болсо, анда ал адамдын сырткы дене мүчөлөрү, сырткы көрүнүшү, караңыздар, Аллах таалага жакындоого, Аллах субханаху ва таалага таква адам болууга сизди түртүп турат дейт. Сырткы дене мүчөсү менен сизди Аллага багыт берип турат. Алладан башка баардык сизди үзө турган, Алладан сизди алысташтыра турган нерселерди ташташыңыз зарыл экендигин сырткы келбет эле сизге түшүндүрүп, сизге көргүзүп турат дейт. Абу Бакр аш-Шибли рахимахулла айтыптыр, сопу адам деп жан дүйнөсүн булганыч кирлерден тазалаган адам дейт. Жана ылайкалануудан, бузулуудан карасаңыздар таза болгон адам дейт. Жана бул адамдын жан дүйнөсү пикир жүргүзүүгө, ой калчоого толгон адам дейт.
Бул ааламда дайыма пикир жүргүзүп, асман, жер, ааламдын жаралуусун карап, урматтуу мусулман бир туугандар, ой калчап пикир жүргүзүп, чыныгы жашоого даярданууга умтулган адам. Ва тасава индаху захабу вал мадар. Жана бул адамдын көз карашында алтын менен кесек бирдей болуп калган адам болот дейт. Караңыздар. Байлык келсе, маа чырканып, көп бузулуп кетпейт. Кедейлик келсе, түшкүндүккө түшүп, өзүн ушунчалык жок болуп калдым деп дагы бузулуп кетпейт. Урматтуу мусулман бир туугандар. Бардык абалда бирдей жүрөт. Байлык же жоктук, кедейлик же байлык бул адамды өзгөртүп койбойт. Мына ошол адам чыныгы напсисин тарбиялаган, жан дүйнөсүн байыткан чыныгы сопу адам деп айтыптыр. Жана Абу Осман аль-Хайри рахимахулла айтыптыр, сопу адам деп Аллах Таала Куранда айткан адамды айтабыз дептир. Астаиду биллах. Минал муъминина риджалун. Му'миндардын арасында эркектер бар. Садаку ма ахадуллаха алейхи. Аллах Таалага берген убадасында чын тургандар, Аллахка берген убадасын бекем кармап, өмүр өткөнгө чейин жашоосунда аткарып жүргөн, убадага бекем болгон мууминдардын арасында эркектер бар деп Аллах Таала мактаган. Сопу адам, таква адамна ушул адам болот деп айткан экен. Имам Жунайд аль-Багдади рахимахулла айтыптыр, сопу адам деп напсисин тарбиялаган, жан дүйнөсүн тазалаган, чыныгы таква адам дептир. Караңыздар. Ал адамдын жүрөгү Ибрахим алейхисаламдын жүрөгүндөй болот дейт. Дүйнөнү сүйүүдөн таза болот жүрөгү. Жана Аллах субханаху ва тааланын бардык буйругуна толук баш ийип, Аллах Таала моюн сунган адам болот. Жана караңыздар, моюн сунуусу Исмаил алейхисаламдын моюн сунуусундай болот дейт. Караңыздар. Жана кайгысы, капалануусу Дауд алейхисаламдын кайгысындай болот. Жана кедейлиги Иса алейхисаламдын кедейлигиндей болот. Жана сабырдуулугу Айюб алейхисаламдын сабырдуулугундай болот. Жана ашыктыгы, сүйүүсү, кусалыгы Муса алейхисаламдай болот дейт. Аллах Таалага болгон ашыктыгы. Жана ыхластуулугу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям биздин пайгамбарыбыздын ыхластуулугундай болот. Мына чыныгы таква адам, чыныгы сопу жан дүйнөсүн тазалаган, напсисин жеңген адам мына ушундай улуу сыпаттарга умтулган адам болот. Ушул сыпаттарга жетип, акыйкатын өзүнө алып келген адам болот деп айткан экен. Ошондой эле дагы айтыптыр, ошол таква сопу адам бул жерге ташталган шалча, кийиз сыяктуу дептир. Килем сыяктуу дептир, урматтуу мусулман бир туугандар. Бардык караңыздар, мындайча жер сыяктуу дептир. Жерге бардык жаман нерсе ташталат дейт. Мусурлар, икир-чикирлер ташталат, а бирок жерден болсо жакшылык, гүлдөр, чөптөр гана өсүп чыгат экен. Караңыздар. Мына ушул жер сыяктуу болот деп айткан экен. Чыныгы таква адам. Адамдардын ката кемчилигин сиңирип алып жок кылып кое берет. Ал эми бул адамдан жакшылык, башка адамдарды ойгото турган, башка адамдарды акыретке даярдануусуна себепчи боло турган амалдар, сөздөр, адеп ахлактар гана чыгат экен. Чыныгы сопу таква адамдан. Сахил ибн Абдулла Тустари рахимахуллахка бир адам келип айтыптыр. Караңыздар. Адамдардын арасынан ким менен мен бирге чогуу жүрөйүн? Кимдер менен мен шерик жолдош болоюн деп сураса айтыптыр. Сен дептир сопу адамдар менен бирге жүр дептир. Сопулар менен мындайча айтканда напсисин жеңген, жан дүйнөсүн тазалаган сопулар менен бирге жүр. Fa innahum la yastakbiruna wa la yastakthirun. Себеби бул адамдар текебердик кылбайт, менменсинбейт, кыйынсыбайт. Wa la yastakthirun. Жана адамды динден чыгарып кое турган, Аллах Таалага болгон жакындоосун үзө турган ашыкча мал байлык дейсизби, ашыкча сөздөрбү, ашыкча иштерби, ошолордун баардыгын таштаган адамдар болушат деп айткан экен. Караңыздар. Мындайча айтканда муктаждыктан ашыкча нерсенин баардыгын таштаган адамдар болушат. Ошон үчүн бул сопулар менен, сопучулук жолду кармангандар менен жан дүйнөсүн тазалап, напсисин жеңген, арулап тазалаган адамдар менен бирге жүр деп айткан экен. Чындыктап айтканда, урматтуу мусулман бир туугандар, сопоке же бул адам сопу, же бул адам напсисин тарбиялаган адам, бул адам жан дүйнөсүн тазалаган, таква, жакшы адам деп
Кимди айтабыз? Жалпылап айтканда, жогорку түшүндүрмөлөрдү жыйынтыктап айтсак, сопу адам бул жакшылыкты гана сүйлөйт дейт. Оозунан жакшы сөздөр гана чыгат. Васафа калбуху, жана жүрөгү тазаланган болот. Жүрөгүндө дүйнөгө болгон сүйүү, ач көздүк, текебердик, көрө албастык, ичи тардык, сараңдык, ошого окшогон урматтуу мусулман бир туугандар, жүрөктүн оорулары жок болот, жүрөгү таптаза адам болот. Шариатты дайыма тутуп бекем амал кылып жүргөн болот. Шариатка, Куран, хадиске, алым ойлолордун сөздөрүнө бекем болот. Сөздөрдө жана иш аракеттерде, ар бир абалдарда, адеп акылактарда караңыздар, дайыма шариатты тутуп, шариатка амал кылып аткарып жүрөт. Жана Алла Тааланы коюп, Алладан башка бул дүйнө менен, адамдардын дүйнө менен алек болуп, Алланы унутуп койбойт дейт. Дайыма жүрөгү Аллах Таала менен бекем байланышта болот. Алладан үзүп кое турган, Алладан адамды алысташтырып кое турган бардык нерселерден жүз буруп, аларды таштаган адам болот экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек биздин ата бабаларыбыз качан ошо паланча сопаке, паланча ушундай деп айткан болсо, биз алардын максаты мына ушундай чыныгы таква, мына ушундай чыныгып Куран хадиске ээрчиген Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сүйүп, пайгамбарыбызды тутуп жашаган адамдарды максат кылып жатат экен деп биз түшүнсөк болот экен. Алла субханаху ва таалага чексиз мактоолорубуз болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттарыбыз болсун.